Кудайдын чакырыгы. 17 март. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Биздин ички адамыбыз, рухубуз жана жаныбыз, сырткы адамыбыз, денебиз бар. Биздин денебиз тышкы дүйнө убакытка баш ийет, ар кандай шарттардан көз каранды, күчүн жоготот, ооруга кабылышы мүмкүн. Башкача айтканда, убакыт өткөн сайын өзгөрөт. Сырткы адам күчтөн таят, чарчайт, каарыйт. Бул табигый эле көрүнүш. Бул адамдын Кудай коюп койгон мыйзамга баш ийгени, айла жок баш ийгени. Анткени эч ким карыгысы келбейт. Элчи Паул жашоосунан аябай көп кыйынчылыктарды, куугунтуктарды өткөргөн. Бирок ал жогорудагы аятта көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Анткени анын ички адамы Кудай аркылуу жаңыланып турган. Кудайдын сөз аркылуу ыйык рух биздин ички адамыбызды жаңылантып турат. Биздин ички адамыбыз Кудай менен байланышып, ишеним менен жашайт. Адамдын чыныгы күчү ички адамында. Өзү улгайып, чачын бубак басып калган, бирок акылы тунук, сергек. Акылмандыкка толгон баталуу сөздөрү оозунда. Башкаларга тирек боло алган карыяларды көрүп калам. Аябай суктанам. Денеси тез чарчап, мурдагы кылып жүргөн нерселерин кыла албай калса да, руху жаңыланып жатканы байкалат. Денебиз ар кандай кыйынчылык, тоскоолдуктарга туш болуп жатса дагы, ички адам күчтүү жана таза боло алат. Кудайдын сөз аркылуу, убактылуу өтүп кете турган менен эмес, денелик менен эмес, рухубуз менен жашоого көбүрөөк көңүл буралы. Кудай бизге жардам берсин. Ички адамыбызды түбөлүк жашай турган бөлүгүбүздү көбүрөөк багып, ошол жагыбызды өстүрөлү. Кыйынчылыктар, сыноолор рухту, ички адамды чыңдайт. Бирок сыноолор биздин алыбызга жараша берилет. Мындай деп жазылган: силер адам баласына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолун да берет. Баардыгы Кудайдын көзөмөлү алдында.